чарчаганыңды. Муну көйнөктүн баардыгын бырак кетсин. Оңдоп келеме. Менин акчаларым арам болуп калдыбы? Арам болуп менден акча сурап келдиңби? Кел бери. Кешірмек, кешіріп қойыңызшы. Сені сөзсіз бақыт оқығаным. Сөзін тұрасың? Білесің бе? Kızıtayım, kızıtayım. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Азыркы учурда Кыргыздын айрым кинофильмдери дүйнөлүк масштабта мактанарлык деңгээлде өнүгүүдө. Бүгүн дал ушул тизмекти толуктоочу Ханбике аттуу кино тасмасынын жабык көрсөтүлүүчү болмокчу. Анда эмесе дал ушул мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Негизи эле ушул Ханбике аттуу киносунун аталышы эмне үчүн Ханбике деп аталып калды? Биз сценарий жазып аткандачы башкача ойлонуп жазып атканбыз да анан. Камча эке главный роль сунуштап барып калган. Камча экенин кичинекей кызы бар экен, балдары бар экен, улам эле чыгып эле атала элечи да. Чото Камча эке сиз ата окшойсуз да. Биз башка образда тартмакчыбыз. Сиз атанын образында окшойсуз чото деп анан. Сразу өзгөрттүк. Анан Камча экенин өзүнүн кызы бар экен, өлү эрке. Экөөнүн тил табышканын көрсөңүздөр вообще сонун. Биз ата менен кыз тууралуу тасма тартабыз деп туруп анан эми ар бир ата үчүн өзүнүн кызы Ханбике да, принцесса деп эркелетебиз го баарыбыздын. Ошондуктан Ханбике деп койдук. Эң сонун негизи эле ушул кино аркылуу көрүп жаткан адамдарга кандай идеяны бергиңиздер келди? Идея өтө жөнөкөй эле. Кыздарыңыздарды барктаңыздар, Ханбикелерди барктаңыздар. Бардык кыздар асыл заттар. Ал эми неме болсо, аталар болсо, аталарга дайыма ыраазы болуп жүрөлү. Аталар биз үчүн эмнелерди гана кылган эмес. Биздин аталар ата го кадимкидей. Саламатсыздарбы? Маанаңыз кандай? Өтө сонун. Буга чейин сиз кайсы кинолорго катыштыңыз эле? Бул канчанчы кино? Буга чейин негизимде кыскача эпизоддордо эле бул менин эң биринчи дебюттук тасмам деп айтсам болот. Биринчи. Негизи эле ушул Ханбике кино тасмасында ушул образды жаратууда кандай кыйынчылыктар болду? Сизге оңой эле болдубу? Образды жаратууда эч кандай кыйынчылык болгон жок. Кыйынчылык бул түнү күнүдө уктабай 2 сутка 3 сутка анан кичине сыркылып калганым эле болбосо баары жакшы. Негизи бул кинону аз эле убакытта тартып бүтүрүпсүздөр. Ошол убакта убактыңыз жетиби? Мен баардык жумушумду токтотуп коюп киного кириштим. Ошол себептен убакыт жакшы эле болду деп айтсам болот. Бул кино адамдарга кандай таасир этет деген ойдосуз? Ата менен кызга өтө жакшы таасирин берет деп ойлойм. Жана ошондой эле атасынын кызына болгон сезими, махаббаты, сүйүүсү жана ошондой эле кызынын атасына болгон ишеними дагы да өрчүйт. Тарбиялык мааниси өтө терең тасма болду. Ал эми жакын арада дагы ушундай кинолорго катышууга оюңуз кандай? Эгерде чакыруулар болсо, албетте окуп көрөм. Эгерде мага ылайыктуу, мага жаксат, сценарийме сөзсүз түрдө макул болом. Атам реально көргөн жоксуң. Кана атам. Мына. Ушул тасмага канча каражат кетти? Негизи эле тартуулусуна. Каражат азырынча толук эсептелип бүтө элек. Анткени биздин алдыда дагы коротчу каражаттарыбыз бар. Бир орточо 50 миңге чейин багат деп ойлоп атам. Негизи бул тасма адамдардын психологиясына негизи эле адамдарга кандай таасир этет деп ойлойсуз? Негизги биздин идеябыз бул үй бүлөлүк баалуулуктарды жеткизип келген. Ата менен кыздын мамилеси,
адамдардын коомго болгон көз карашы ошонун баарын чагылдырыбыз келген. Мындайча айтканда тарбиялык мааниси зор. Ортодо бир топ убакыт жок болуп кеттиңиз. Буга эмне себеп болду? Биздин театрда дагы мен өзүм театрда иштейм, өзүм башка жумушум Кыргыздан театрда иштейм. Анан гастроль менен, ошол эмелер менен, спектакльдер менен болуп калды. Экинчиден мындай ролду берген ролго эле эмес, тандап баягы өзүңдүн немеңди, амплуаңды дагы көбөйтүп, комедия жанрында эмес, дагы драматический жанрында дагы ошол жагында өнөрүмдү көрүп көрөйүнчү деп, анан азыр драматический тартылып атам. Комедиялардан карап, сценарий тандап дегендей. Ошол. Алдыда да кандай пландар бар башка кинолорго тартылууда? Башка дагы 2 тасмадан эме түштү. Азыр ошону бул жайдын башында баштадык го менимче азыр. Ошого даярданып атабыз азыр. Буюрса. Негизи эле ушул Ханбике тасмасы канча күндө тартылды? Кандай кыйынчылыктар болду? Менин атым Нуркыз. Бул тасмада мен өзү экинчи режиссер жана үн режиссер болуп эмгектендим. Бизде фильм 10 күндө тартылып бүттү. 10 күндө деп план койгонбуз. Анткени баягы сценарийди окуп, эсептеп дегенде анан 10 күндө бүтүп, кыйынчылыктар деле болгон жок. Себеп дегенде бизде команда абдан күчтүү. Анан баягы өзүнүн ишин билген, чакан болсо да ынтымактуу команда болдук. Ошон үчүн бизде подготовка жакшы болгондуктан баарын ойдогудай кылып жакшы тартып алдык. Кыйынчылык деле болгон жок деп эсептейм. Баягы бир аз уйкудан калышыбыз мүмкүн, но биз өзүбүздүн ишибиздин фанаттарыбыз. Бизге уйкудан калып калыш бул нормалдуу эле нерсе да. Бул негизи аябай аз убакыттын ичинде чыккан кино. Анан ушул кино канчалык деңгээлде жакшы чыкты деп ойлойсуз? Аз убакытта чыкса дагы подготовка учуру жакшы болгондуктан, ар ким өзүнүн ишин берилип кылгандыктан жакшы болду. Кээ бир тасмалар болот, 1 жылдап тартылып, бирок баягы подготовкасы начар болсо, команда режиссеру баягы ар бир постановщиктер деп айткан, общий постановщиктер деп айтканда, өзүнүн ишин эмне каалап атканын жакшы билбесе, ал жылдап тартсаң деле жакшы болбойт. Бул жерде биз эмнени каалаганбыз, кандай кылабыз, ошонун баарын билчүбүз. Максималдуу түрдө кыска убакыт болсо дагы өзүбүздүн миссиябызды аткардык. Жактырбай бекитпей үйдө, бул кадырбек сапырган, үйгө сапырган. Билесиз ба? 8 айдан бeri бербеген 10 жол келип атабыз. Чыгарчы нерселерге чыгарып атат, бекитпей. Берем, жол бардасың, берем акчаңды. Бүгүн жакшы ушу ата деген жакшы премьера бүтүп, ушундай жүрөк дакылдап дегендей бир өкүнүчтөрдү же болбосо бир кандай бир башкача бир аурага кабыл кылдык да. Себеби мага ушундай ушу кино жакты. Көзүмөн алаксысам деле болбой, жаш чыгып атты, болбой эле. Элден уялсам деле болбойт. Анан ошол менен бирге күлүп аттым да. Бул эмне дегендик? Бул чыгарманын бир жакшынакай өзүнүн оюна жетти деген ойдомун. Себеби ушунча адам баласы болобу жоготуулар болгон, ошолорго адымкыдай сагынып жүргөндөрү бар деген сыяктуу да. Анан ошого жараша, арбак деген бар. Ушу карап турат, Кудай деген бар дегенде ушундай күлкү менен, ушундай маданият, кыйынчылык менен да, турмуштун кыйынчылыгы менен берди да. Мага аябай кино жакты. Анан ушу кинонун сапары байсалдуу болду демекчимин. Менче элдин баары көрсө элге жагат деп ойлойм. Анан сизге бир суроом бар. Көп кинолордо сиз терс карман ролун аткарып келесиз. Терс карман бул бир топ эле кыйын да аны аткарышчы. Анан бул кинодо аткарып жатканда сизде кандай сезимдер болуп жатты? Негизи кийинчерээк өзгөчө ушу жакын арада бир ушундай начар адамдардын ролун ойноп жүрөм. Анан буга келгенде начар болсо дагы жанагы кызы машинист кетип атпайбы? Ошол жерде дагы бир мындай эме сценалар кесилип калыптыр. Бирок мага аябай жакканда мындай адамдык сапат ойгонуп кетет экен да. Эгерде ушу кысым болсо кандай болуп кетет эле деген мындай жакшы образ чыкты деп ойлогом. Анан 2 картина жок болуп атат да. Айтып көрөм. Кошкула. Макул. Рахмат чоң, ийгилик каалайм сизге дагы.